Код медиа каналына катталыңыз. Жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп турабыз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде ЛТР коомдук телеканалы тарабынан даярдалган Билерман Ордо интеллектуалдык теле оюнунун кезектеги чыгарылышы. Мен барыңыздарга жакшы маанай каалап, бүгүнкү ордону ачык деп жарыялаймын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин ордого Алибек Адылбеков жетектеген команда келип отурат. Алибек, биздин ордого куш келипсиздер. Мен ойлойм, сиздердин оюнга даярдыгыңыздар жакшы болсо керек. Ошондой эле ушул жерге келген жалпы билермандар клубуна да мен жакшы маанай каалаймын. Бүгүнкү биздин ордонун финансылык жактан каржылап жаткан демөөрчү Бишкек шаарындагы Достук мейманканасы. Биз ушул убакыттан пайдаланып, мейманкананын жетекчилигине ыраазычылыкты билдиребиз. Демек, биз анда урматтуу телекөрүүчүлөр, убакытты созбостон Алибек Адылбековдун командасы менен сиздерди тааныштырууну баштасам. Демек, команданын курамында балдардын маанайы жакшы, буюрса эми жакшы көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эми калганын алдыдагы оюнду дұрыс көрсөтөт. Менимче командада өзгөрүү жок. Жок, өзгөрүү жок. Мен ушул жерден Жомарт Акматовго сөз берсем, Алибекке сенин калуу тилегиң болсо. Саламатсызбы, урматтуу баштоочу жана урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул жерде турган командалардын ичинен активдүүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн бир жакшы жыйынтыктарын көрсөтүп келген Алибектин командасы ойноп атат. Алибектин командасына не дейбиз? Ийгилик, ошо жакшы ойноп, ошо мындайча айтканда телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго так өз немесинде жооп берсин. Рахмат, биз дагы командага ийгилик каалайбыз. Демек, оюн шартын кайталоонун кереги жок деп ойлойм, Алибек. Билесиздер, Ордо дагы жакшы билет. Демек, бүгүнкү биздин максат Жомарт Алибектин командасынын оюнун күзөтүш. Демек, оюнга даярбыз да. Анда эмесе, биринчи раунд. Бүгүнкү ордого жалпысынан адаттагы эле 5000 сом акча коюлган. Суроолор дээрлик 100% телекөрүүчүлөр тарабынан келген. Демек, биринчи раундда сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Оксана Омурбаева суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 500 сом. Көңүл буруңуздар, сырдуу сандыкча. Ордого сырдуу сандык келди. 6-чы сезимдерди сурап койсок болот. Билермандарда эмне бар, эмне жок дегенде, Алибек. Бунун ичинде эмне бар экен биз үчүн албетте белгисиз. Менин оюмча бул катуу зат болушу мүмкүн. Катуу зат болушу мүмкүн. Анда эмесе суроону угабыз. Билермандар, бул сандыкчада бир ооруга каршы дары бар. Бул дарт менен ооруган адамдардын саны болжол менен 800 миллион адамды түзөт. Жалпылап айтканда. Алардын көбү аялдар менен жаш балдар. Суроо. Сырдуу сандыкчада
эмне болушу мүмкүн? Минута кетти. Каршы дары да болот. Ошондо анеме аз кандуулук болуп атканда анар канды көбөйтөт да. Дами ошондо Башка варианттар мүмкүн башка оору болот. Көбүнчө аялдар мүмкүн ичөткө оорусу, жаш балдар көбүнчө ооруйт. Аялдар анан жаш балдар да болот да бул жердечи. Аялдар анан жаш балдар. Спирт болгондо да эркектер тапшырып айтыш керек. Спирт эмес. 800 миңден азыркы статика боюнча аялдар аз кандуулук, төрөлгөн балада ham аз кандуулук болот. Ошондо анемия болот. Анардан башка да эмне болушу мүмкүн да. Мисалы Витамин. чиелер жок. Жок, анемия башканда да. Анар дагы башка кандай болушу мүмкүн? Дагы эмне болушу мүмкүн? Аз кандуулук. Канды көтөрүүчү негизи эме. Варенье деле канды көтөрүлөт. Варенье нерсе да болот да. Нерсе? Дары да отат. Дары ошондо Касиети бар деп атат. Анар Бул жерде же шприц барбы? шприц бардык эле ооруга колдонулат да. Бирок аз кандуулукту шприц менен дарылай бербейт. Жок, аз кандуулуктан бөлөк кандай дагы эме бар? Азыр статика боюнча эң көп анемия. Убактыңар аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу баштоочу, бул суроого Семете жооп берүүгө аракет кылат команданын атынан. Семете мырза, кулак сизде. Урматтуу баштоочу, биз команда менен келишип төмөнкүдөй жыйынтыкка келдик. Биздин оюбузча бул сырдуу сандыкчанын ичинде анар болушу мүмкүн. Себеби ал анемия, аз кандуулук оорусуна дары болот. Кимдер тарабынан тастыкталган анар аз кандуулукка дары болушу? Ошо дарыгерлер тарабынан болсо керек, ошолор сунушташат да негизиненчи. Элдик медицинада болушу мүмкүн. Элдик медицинада тастыкталган болушу мүмкүн. Мыйзамдуу медицинада тастыкталганбы? Анар аз кандуулукка дары болушу мүмкүн деп. Тастыкталган. Жооп кабыл алынат. Йод долгон аш тузу. Демек, эсеп 1-0. Биз телекөрүүчү Оксана Омурбаеваны 500 сом байгеси менен куттуктайбыз. Экинчи раунд. Барыңыздар билесиздер, бул йоддолгон туздун жетишсиздигинен бүгүнкү күндө ошол анемия жана башка оорулар кеңири аялдар арасында, жаш балдар арасында таркалган. Ошондуктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы ушул йоддолгон аш тузун сунуштап келет. Демек, экинчи раундда сиздерге каршы, урматтуу билермандар, Кара Суу шаарынын тургуну Жоробек Калыев суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 500 сом. Билермандар, батыш өлкөлөрүндө көпчүлүк дүкөндөрдө же үйлөрдүн кире бериш эшиктерине азыркы күндө бул бизде дагы пайдаланып калды. Коңгуроолор илип коюшат. Билесиздер да, баягы мындай коңур үндүү коңгуроолор бар. Киргенде баягы адам баш тийип турат, Эшик ачылып, эгер кимдир бирөө кире турган болсо, коңгуроонун табышы аркылуу ал билинет ким киргени. Эшикке илинген мындай коңгуроолор демек биз үчүн кызматты ошол ким киргени маалымдап турат. Эшикке илинүүчү бул коңгуроолорду биринчилеринен болуп байыркы кытайлыктар колдонушкан. Бирок алар кимдир бирөөнүн келишин билиш үчүн эмес, башка максатта эшиктин үстүнө коңгуроону илишкен. Эмне үчүн? Колоколдорду орустарда бай колокол кагат, ошондо душа тазарат дейт го. Мүмкүн буларда да мындай бир нерсе ауралар тазалаш максатында. Жана жерин айланып. Мен жанагы мен билгендечи булчу. Баягы медициналык эмес. Мен бир уккан баягы жанагы дейт. Периштелер чакырат билем, эмне дейт эле? Үйгө кут кирсин деген маанидеде да, мындай үйгө кут кирсин депчи. Мына бул жерде берип атат да. Бул жерге бирөөдүн киргенин билиш үчүн деп атат го. Бизде ушундай коюлат да. Бар Кытайда деп аткан, ошон баягы кытайлыктарда баягы үйгө куттун киришин. Куттун кириши. Алар музыкага жаңыртылган эмес, музыкага жаңыр. Жок, музыкага. Жок, баягы Өрөмжүр болбосо керек. Жок, өрөмжүрүндардан ошол. Үйгө куттун кириши, мындай жаман нерселер жок арылтыш деген маанидеде да бул. Мен билишимче жаман нерселерди арылтып. Жер титирөө. Жер титирөө Японияда бар.
Якын эле көрөт. Жердин айналасын байкашкан эмеспи ошол аркылуу? Жок, бул жерде бул үйгө илинип атат да, сенети. Үйдө нерселер айналып атат. Убактыңыздар аяктады. Билермандар ким жооп берет? Алибек. Урматтуу баштоочу, бул суроого мен өзүм жооп берүүгө аракет кылайын. Биздин оюбузча бул байыркы Кытайда илингенде атат да. Бул илениши мүмкүн, үйгө бир жакшы нерселерди чакырышы мүмкүн. Жакшы, мисалы үчүн ырыскы, ошондой эле куут чакырыш үчүн же периштелерди чакырыш үчүн илениши мүмкүн бул нерсечи. Биздин билишибизче бар Кытайда ушундай да периштелердин анан жаман нерселерден арылыш үчүн, үйдөгү жаман нерседен, жин шайтандардан арылыш үчүн чакырышы мүмкүн. Жин шайтандардан арылып, бул периштелерди чакырышы мүмкүн да. Бизде мындай жооп болду. Бул жооп ордодон келип чыккан жоопу же кандайдыр бир фактыга таянып айтып атасызбы? Биз негизинен бул жерде алып карадык. Биз тарыхчы болуп катарганда, бул Кытай тарыхын окуганда бул Кытайлардан жашоо турмуш жөнүндө кеңири маалымат алганбыз да. Ошондой илиниши мүмкүн. Себеби бул жерде биз да белгилеп кетишибиз керек. Булар буддизм динине ишенишкен. Жооп кабыл алынат. Эсеп 1-1 жооп туура. Демек, Алибектин казынасына алгачкы 500 сом акча өтөт. Биз куттуктайбыз команданы. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин экранда турган электрондук дарекет суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Билерман чекет ТВ электрондук белги, mail cheket.ru жана почта аркылуу Ош шаар Ленин көчөсү 330 дарегине суроо жөнөтүңүздөр. Бизден сиздерге болгон талап фото сүрөт, логикалык так суроо жана маалымат булагын жазып жиберсеңиздер. 3-чү раундда биздин билермандарга каршы Ош шаарынын тургуну Ахмет Халмиддинов ойнойт. Суроосунун байгеси 400 сом. Билермандар, албетте жеби кайсы суроону көрсө биз ошону алабыз, бирок бул суроо дагы кытайлыктарга байланыштуу экен. Ошол илгерки кытайлыктар нокот уну, суу, туз жана жумурткадан тамак жасашкан. Тамак деген сөздү мен тырнакчанын ичинде айтып атам. Тамакты бышыруудан мурун анын кыйматын жогорулатуучу бир белги коюлган. Кыймат деген мындайча айтканда баалуулугун. Суроо, урматтуу Алибек мырза. Байыркы Кытайда кандай тамак жасалган жана ага кандай белги коюлган? Минута кетти. Эмне деп атат? Туз. Шулар үчөөнү аралаштырып, төртөө болуп атат да. Баалуулугун арттырыш үчүн бир нерсени жасаган эмес болор, ушундай да болот. Туз. Бул жерде тамакты турмакчанын ичинде алып айтып атат да, бул жердечи. Бул негизинен нокот уну, туз, тамак. Кайсы кандай болду? Кандай тамак жасаган, анан кандай белги койгон деп атат. Ошодо баалуулугу артат деп атат. Баалуулугу кайсыл болду? Нокот, туз. Жанагы нокот уну. жей турган эме эметпегенби? Жумуртка. Логиканы салган ушул жердечи. Нокот уну, туз, тамак, жумуртка. Анан Кытайдагы кандай өсүмдүктөр? Бул негизинен эме болсо керек, дары болсо керек. Кандай бир дары. Баалуулугу дары. Баалуулугу артып аткан дары болушу мүмкүн. Дары жаса, кандай дары жасаш мүмкүн бул? Орос өзүң. Кандай деңгээлде? Алибек, убакыт аяктады. Же ордодон жардам аласыздарбы? Урматтуу баштоочу, бул суроого команда өзү жооп берүүгө аракет кылабыз. Орозбек жооп берет бул суроого. Орозбек мырза, кулак сизде. Урматтуу баштоочу, биз команда менен келишип отуруп, бул байыркы Кытайда негизинен нокот уну, туз, суу, жумурткадан тамак жасалган дедик. Бул тамак тырмакчанын ичине алынгандыктан биз команда менен келишип бул дары жасалса керек дедик. Себеби дары баалуулугун арттырыш үчүн ошол убактагы оорулуулар эме болгон да. Бүгүнкү күндөгү медицинанын эмблемасына окшогон кандай бир эмблема коюлса керек. Демек, сиздер бул тамакты дары деп эсептейсиздер. Жооп кабыл алынды. Эсеп 2-1. 2-1. Биз нокот уну кандай? Нокот уну. Телекөрүүчү Ош шаарынын тургуну Ахмет Халмиддиновду куттуктайбыз. 400 сом байгеси менен. Булагынан эме болсо, биз
Биз муну тактап көрдүк. Биз тактадык суроо келгенден кийин өтө көп суроолор келип атат. Суроонун арасынан тандап алдык. Байыркы Кытайда акча бирдиги, демек ушундай жөнөкөй нерселерден жасалган экен. Ал эми император болсо, ошол нерсеге белги койгон кол менен. Эсеп 2-1. 4-чү раунд. Демек 4-чү раундда биздин билермандарга каршы Кара Балта шаарынын тургуну Нуралы Айтмырзаев ойнойт. Суроосунун байгеси 400 сом. Суроону кун коюп алабыз. Билермандар, Орто Азияда жашаган байыркы сактар кээ бир окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча кыргыздын ата бабалары болуп эсептелинет экен. Кээ бир окумуштуулар изилдөөлөрү боюнча. Ушул сактар кээ бир аялдарынын оң жак көкүрөгү чоңойбошу үчүн кичинекей мезгилинде эле алардын көкүрөгүн атайлап күйгүзүп салышчу экен. Суроо, Мухаммед. Сактар эмне үчүн кээ бир аялдардын оң жак көкүрөгүн атайлап күйгүзүп салышкан? Минута кетти. Көкүрөгүн алган себеби баягы жага ыңгайлуу болуш керек да. Ошол суралар бар. Алар батырмын өстүргөн эмес. Тумаристтер туралы. Геродот Аялдар аз болгон. Токтоп тур. Жооптар, урмат баштач, жооптар. Ким жооп берет? Урмат баштач, бул суроого Самат жооп берүүгө аракет кылат. Самат мырза, кулак сизде. Демек 40 секунда үнөмүңүздөрдө калды. Урмат баштоочу, биздин команданын ою боюнча сактар аялдардын оң көкүрөгүн алган себеби бул баягы согушта сактардын эркектердин саны аз болгондуктан аялдар да согушууга туура келген да. Ушул учурда аялдарды ушу көкүрөгүн алып өстүрбөгөн, чындап эле. Бирок бул жаа атканга ыңгайлаштырып, тоскоол болбош үчүн аялдардын оң көкүрөгүн алып салышкан да, тоскоол болбош үчүн согуштарда. Эсеп 2-2. Жооп туура. Демек 4-чү раундга келип билермандар телекөрүүчүлөр менен теңдешти. Жана 400 сом Алибектин казынасына өтүп, жалпы утуш 4-чү раундга келип 900 сом түзөт. 5-чи раунд. Ош шаарынан Зарима Бердибаева аттуу телекөрүүчү суроо жөнөткөн 300 сом суроосунун байгеси. Суроону окуймун. Билермандар, байыркы грек тарыхчысы ким болгон? Семете? Геродот. Дүйнө элдери жөнүндө Геродот көптөгөн маалыматтарды жазып калтырган. Дүйнө элдери жөнүндө. Анын ичинде Гималай тоосунда жашаган бир көздүү кишилер жөнүндө да маалымат бар. Бир көздүү бул кишилер башка адамдар үчүн уламыш жомокторго айланып, жомоктордогу бир көздүү дөөлөрдүн образын жаратышкан. Ал эми чындыгында бул адамдар башка кишилердей эле эки көздүү болушкан. Бирок алар ар дайым бир көзүн таңып алып жүрүшкөн. Башкалар үчүн демек булар бир көздүү киши болуп көрүнүшкөн. Суроо. Бул адамдар эмне үчүн ар дайым бир көзүн таңып жүрүшкөн? Минута кетти. Жок, каракчы эмес да, Гималай тоосунда деп атат. Мергендер болушу мүмкүн. Себеби жанагы атканда бир көзүн жаап алып жүрүшү мүмкүн. Жок, Гималай тоолорунда бир беледен эл бар эле го. Тарыхта бар го. Көзүн байлап жүргөн бир көздүү адамдар деген Гималай тоосунда бар го. Баягы анын кесибин айтсак да болот да. Гималай тоосунун климатын эгер эске алып О, климатын эске алып кар, аппак кар. Аппак кар болгондо алардын бир көзүн кардан чагылдырат. Жок, булар уламышка айланганда атпайбы? Жок, бул жерде уламышка айланган жок. Эмне үчүн бир көзүн байланып атат? Биз уламышын караш керек да. Климатка негизделип атат да бул жердечи. Мисалы үчүн аппак кар күн менен чагылышканда көзүң алат го. Алар ошон үчүн бир көзүн жаап жүргөн. Анан ак кар деле жанагы көздүн нурун алып коет го, көздү жакшы көрсөтпөйбү. Бир көздүү бол, ошондо бир көздүү бол, ошол климатка негизделсе керек. Ошо бир көзүн эмне үчүн жаап жүрөт деп атат? Ошо бир көзүн Экинчи запаска сакташ. Ошондо болду. Сактап жүргөн. Значит, ал Запаска сакташ. бир көзүн запаска сактап жүргөндө баягы кар көзүн чагылдыра берип, көз деме тоонун бийигинде жашашат. Кар чагыла берип көздүн Убакыт аяктады Алибек. Кошумча минут аласыздарбы? Жок, урмат баштоочу жооптор. Ким жооп берет? урматтуу баштоочу. Урмат баштоочу, бул суроого Мухаммед жооп берүүгө аракет кылат.
Урматтуу баштоочу, биз команда менен келишип бир чечимге келдик. Бул негизинен бул бир көздүү адамдар деп Геродоттун айтышы боюнча бул ошол бул климатка негизделсе керек. Бул Гималай тоолорунда негизинен кар негизинде ошол кардын негизинде бир көзүн жумуп жүргөнгө жана болгон негизделген. Бир көз запазда турган да. Себеби бир көзү менен эс алдырып экинчи көзүн ачып жүрүшкөн да. Бул Геродот ошону чагылдырса керек. Жооп туура. 3-2. 3-2 демек 5-чи раундга келип 300 сом акча Алибектин казынасына өтөт дагы. 5-чи раундга келип демек 1200 сом акча топтолду Алибектин казынасында. Эгерде музыкалык пауза керек болуп эс алгыңыздар келсе, билермандар, белги турат. Алибек ордого столго койсоңуз, биз музыкалык паузаны баштайбыз. Бирок бул сиздердин ыктыярыңыздарда. Бүгүнкү биздин демөөрчүбүз Достук мейманканасы жана 6-чы раундга келип Бишкек шаарынын тургуну Жылдызбек Бакаев аттуу телекөрүүчү суроо жөнөткөн сиздерге. 300 сом байгеси. Урматтуу билермандар, суроону окуймун. Алар, демек бул жерде алар деген сөзгө басым жасалып атат. Абдан этият жана секин басышат. Ошондуктан 56 кадамды басып өтүш үчүн аларга 3 саат талап кылынат. Алар кимдер? Минута кет. Жок, өтө секин дейт. Ана 56 кадам дейт. 56 кадам 3 саат. 3 саат өтөт. 56 кадам. Бая бешикчи дейт беле? Чоң. Аябай эме. Эки алдын буту чоң. Термел бешик. Термел бешик беле? Жок, анда алар деп атат да. Ошолор деп коебуз да. Курт ал деле тез жазат. Секин басат го. Бул жерде адамдар Японияда. Жок, 56 кадамды 3 саатта басат. Бул да курттан кетип атат. 56 кадам Саат эмеспи? 3 саатта. Жок, саат. 56 3 саат. Жок, алар деп атат. Бул жерде бир нерсе жөнүндө. Жок, ошо жебелер Кумурскалар 56 кадам, 56 кадам. Бир чоң эме бар. Жок, саат эсептечи, канча саат? саат эсептешпирчи. 12 14 болбойт. 48. 50. Так 3 сааттыкы 3 саатта басат деп атат. 3 саатын канча болуп кетет? Эме ордондон жардам албайлыбы? 3 саат. Алибек мырза, убакыт аякталды. Кошумча мүнөт аласыздарбы? Алибек, Бая 40 секунд убакыт колдонобуз, урматтуу баштоочу. кетти 40 секундда. 3 саатта деп атат. 3 саат. Алар деп атат. Алар нелер ушу жайып кылыш керек да кыскасы. Дагы эмне? Ташбака Нерселер да болушу мүмкүн да. Ташбакадагы ас эме кылат. Жок, алар өтө секин этияттык менен бут коет деп атат да. Жок, ол Ачкан эмесе. Жанагы эмечи коңуз бар го, көңдү неме тоголоткон. Ал эмес. Кадам этияттык менен секин деп атат. Менин билишимче бүтүн кегизип алып ичине шыбырат. болса керек. Жок. 3 саатта басат. Саатта айтып атабыз. 56 кадамда кыйла эме да. Ууга чыккан кезде. кумурска эмес деп атасың, Өтө бул менчен назик жануар же курт кумурска да. Кумурска шашпайлы эмете берет ал. Этияттык менен болсо, же илбир. Алибек 40 секунд аяктады. Ордодон жардам аласыздарбы? Алибек. Жок, жооп берип коебуз. Ким жооп берет? Баштоочу. Же ордодон жардам аласыздарбы? Бул суроону ордого салабыз. 20 секундда кетти. Сапер. Ташбака болушу 56 адам кантип адамын 3 саатта. Сапер бар. Незине чоңолуп балдар? Ташбака этияттуулук менен. Ташбака Булар дегенде башка буларды ажат. Булар дегенде Алар сапер болушу. 20 секунд аяктады. Алибек, Ким жооп бересиз? ким жооп берет? Баштоочу бул суроого команданын атынан Семетей жооп берүүгө аракет кылат. Семетей мырза, кулак сизде. Өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп калды силерге тилекке каршы. Урматтуу баштоочу, биз негизи мындай жакшы жыйынтыкка келе албадык, бирок колдон келишинче аябай талкууладык. Ошондо команданын жыйынтыгы боюнча биз үлүлгө келип токтодук. Алар үлүлдөр болушу мүмкүн.
себеби аябай этияттык менен басышат. Үлүлдөр, Ооба, үлүлдөр же болбосо ташбака дагы болуп кетиши мүмкүн. Мейли, ташбака дейли, үлүл дейли. Бул жерде 56 кадам баскан ким санаган? Үлүлдүн. Окумуштууларбы? Анда. Семетей. Ого да Мурмат баштоочу. Демек сен жооң үлүлдөр же ташбакалар? Ошо экөөсү. Экөөсүнүн кайсы бири? Үлүлдөрдү тандашып атат ошо. Жооп кабыл алынат. Булар шахмат ойноочулар. Есеп 3-3. Есеп 3-3. Демек, биз Бишкек шаарынын тургуну Жылдызбек Бакаев аттуу телекөрүүчүнүн 3 сом байгеси менен куттуктайбыз. Есеп 3-3, демек билермандар кайрадан телекөрүүчүлөр менен теңдешишти. Же болбосо телекөрүүчүлөр билермандар менен теңдешти. 6-чы раундга келип 300 сом акча Бишкек шаарына жөнөтүлөт. 7-чи раунд. Алибек, мен туура жоопту айтканда баягы ысык сууну кармап алгандай ай деген сөздөр чыгып кетти. Менимче шахмат деген ой болду эле. Жок, шахмат деген эч кандай биздин оюбузга келбеген экен. Менимче бул жерде шахмат ойногондор барбы команданын ичинде? Негизинен бул шахмат мен деле ойноп келем, бирок кызыгып. Санабапсың да болгону? Болгону бул такыреске келбепти. Биз негизинен бул жерде жаныбарлар, анан курт-кумурскаларга басым жасап турабыз да. Эгерде өзүң ойногон болсоң, практика жүзүндө билесиң, өтө этият болуп жүрөсүң. Этият болбосоң жеңилесиң. Демек, 7-чи раунд. Демек, Өзбекстан Республикасынын Ханабад шаарынын тургуну биздин телекөрүүчү демек Нурила Жоробекова суроо жөнөткөн сиздерге. Байгеси 400 сом. Кошумчалай кетсем, Андижан, Наманган, Фергана областтарына толук ЛТР көрсөтөт. Ошондуктан Өзбекстандын 10 миллион эл жашагандагы өрөөн биздин телеканалды көрөт. Демек, суроо. Дүйнө элдери аял заттын сулуулугуна ар кандай баа берип келишкен. Мисалы, байыркы Египетте моюну узун аялдарды эң сулуу деп эсептешсе, байыркы Японияда кара тиштүү аялдарды сулуу санашкан. Кара тиштүү. Ошондуктан япон аялдары атайлап тиштерин кара түскө боешкон. Ал эми биздин кыргыздарда узун чачтуу аялдарды сулуу деп эсептеп, аларга баа берип келишет. Алибек, эгерде сен бир кыз менен таанышып калсаң, эгерде ал кыздын тиши капкара болсо, анда билбедим. Японияда сулуу деп эсептеген экен. Суроо, урматтуу билермандар. Ал эми байыркы Кытайда кандай аялдарды сулуу деп эсептешкен? Минута кетти. Жок, кирпик эмес. Бал жерде барган. Бул негизинен мен апологиялык жактан Кетам, буттан болушу мүмкүн, кеттам, буттанчы. Билесиң, Кытайдын патинкелерин карасаң, кичине бут болот. Кичине бут болот. Китайда негизинен Кытайда бут Англияда атайын Китай кийизген Кытайларга Уверен, точно Кытайда. Мен билгенден патинкелер кичине вариант. Дагы бар да. Биринчиси бул ошо Китайда атасың, а? Китай, экинчисинде боюна карашкан. Бул жак айтып атат. Сулуулугуна кирпигине да атат. Дагы башка варианттар барбы? Жок, чачтын прическасына эмес. Чачка болушу мүмкүн. Кытайда боюна узундарды айтпаган. Жок, анда ошо токтой береличи. Китай болса керек эле баягы. Жок, чачтын прическасынан бара, башкача. Акылды көрүнбөйт да акылды. Кимге Көрүнүп турган немесе. Токтоп, эмне патинкеге токтолдук, кичине буттуу аялдарга ким жооп берет? Урмат Алибек мырза, ким жооп берет? Бул суроого Орозбек жооп берүүгө аракет кылат. Орозбек мырза, кулак сизде. Урматтуу баштоочу, биз азыр дүйнө элдери аял затына сулуулугу жөнүндө айтып кеттик. Кыргыздарда узун чачтуу деме кылса, Кытайда биздин команданын келишкен жобу, анын
тарыхка да кайрылсак, булар путу кичине тетай кийген. Атайын ошол эме путун кичинер түш үчүн жыгачтан бут кийимдер жасашканда ошону жашынан баштап кийгизе баштаган. Ошол эме алганы бул сулуулугу бутунун кичинелигинде болсо керек эле. Жаңылышпасак ушундай. Жооп кабыл алынат. Орозбек. Угатан баштадым. Сен негизи аялдарга оң келе турган бут өлчөмүн канча деп эсептейсиң? Сен көз карашың боюнча канчанчы өлчөм болсо жакшы? Бүгүнкү күндө негизинен алып карасак, кыргыздарда 36, 37, 38ге чейинки да. 36-38-ин ортосундагы размерлер туура келсе керек. Эгерде пешениңе жазылган кысымдын размери 43 болсочу, анда кандай болот? Анда ал манас төрөп берет го. Эсеп 4-3 жооп туура. Демек биз кезектеги раундду жыйынтыктайбыз. Жана 400 сом акча билермандардын казынасына өтөт дагы. Жалпы сумма 1600 сом акча Алибектин казынасына топтолду. Музыкалык пауза. Бүгүн биздин ордого мейман болуп келген эстрада ырчысы Кейжи Элмурат. Биз урматтуу билермандар, музыкалык паузадан кийин кайра ордого кайттык. Алибек, бул жерде билермандар да менимче эс алып алдыңыздар окшойт семете, маанайыңыздар көтөрүлүп калган болсо, оюнга даярсыздар да, 8-чи раунд. Демек, биз буга чейин буга чейинки оюнда 4-2 эсебинде билермандар алдыга өткөн. Алибекке 1600 сом акча өткөн. 8-чи раунд сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Мирлан Айдаров ойнойт. Суроосунун байгеси 400 сом. Демек, суроону кунткой угабыз. Билермандар. Бир жолоочу адам кичинекей шаарчага токтоп тамактанып, анан чачын тегизетип алууну чечет. Бирок бул шаарчада 2 гана чач тарач бар. Биринчи салонда иштеген чач тараштын өзүнүн чачы начар алынган болчу. Ал эми экинчи чач тараштын чачы тегиз алынган. Жолоочу адам биринчи салондон чачын кыскартууну чечти. Ал адам туура тандоо кылдыбы же жокпу? Минута кетти.
Нашар. Эки алган. Экинчи тегиз алып атат. Бул жерде шаштарачтын өзүнүкү болот. Экөө бири-бирине барган да. Эки эле чаштарач болуп атат. Бул жолоочу адам Бул жерде ким? Жооп даяр. Эми экинчи чаштарак биринчи. Жок, туура эле болду деп атат бул жерде. жолоочу адам деп атат. Бул жолоочу адам чачал. Жолоочу. Урмат баштоочу. Жооптор 30 секунда үнөңүздөр бар. суроого Семете жооп берүүгө аракет кылат. Семете, кулак сизде. Урматтуу баштоочу, биз команда менен келишип төмөндөгүдөй чечимге келдик. Бул жерде ал биринчи чаштарачка баргандыгынын себеби жолоочунун. Бул шаарда эки эле чаштарач болуп атпайбы? Берки экинчи чаштарач, ошо эки чаштарач бири-биринин чачын оңдошкон да. Ошондо биринчи чаштарач экинчинин оңдогондо тегиз оңдогон. Ал эми экинчи биринчини оңдогондо ал жанагындай начар болуп калып, анан бул ошо биринчиге барууну чечкен да. Кол чабуулар. Эсеп 5-3. Демек, эсеп 5-3 жана 8 раундтагы 400 сом акча Алибектин казынасына өтөт дагы 2000 сом акча топтолду 8 раундга келип. Биз 9 раунд баштайбыз. Демек, билермандар, 8 раундга келип телекөрүүчүлөрдөн 2 упай алдыга өтүштү. Бүгүнкү көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Достук мейманканасы оюнга жалпысынан 5000 сом акча коюлган. Демек, 9 раундда билермандарга каршы Ысыкөл областынын Балыкчы шаарынын тургуну Керезбек Жуманалиев суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 500 сом. Кесиби котормочу экен бул телекөрүүчүнүн. Урматтуу билермандар, ушул суроону кошо турсак, 3-чү суроо Кытай жөнүндө экен. Кытайдын борбору болгон Пекин шаарында дейт кийим сатылуучу бир дүкөн ачылат. Бул дүкөн башка кийим сатуучу дүкөндөрдөн өзүнүн товарларынын сапаттуулугу жана баасынын арзандуулугу менен айырмаланып турчу. Ошондуктан бул жерге кийим алуучу адамдар көп келишкен. Көп өтпөй эле бул дүкөндөн кийим сатып алган кардарлар дүкөнгө келишип өз нааразычылыктарын билдиришет. Күн санап нааразы болгон кардарлардын саны өсүп, дүкөн ээсин сотко беришип, сот дүкөн ээсинин күнөөсүн далилдейт. Көрсө дүкөн ээси кийимдин сапатынан жана баасынан эмес, башка жактан кардарларды алдаптыр. Суроо. Орузбек. Кийим сатуучу дүкөндүн ээси кардарларды кантип алдаган? Минута кетти. Кийим сатуучу жанагы бул жерде жасоочу да эмес. Азыр болуп атат го. Баягы рекламада эмес. Азыр Кытайда бүт эле супермаркеттерде жана күскүдө болуп атат. Күскү жакшы. Күскүсү мындай адамга жакшы көрсөтөт да. Азыр ошко келип, бул болуп аткан окуя да бул. Күскүдө да бул жердечи. Токтоп тур. Токтоп тур. Сапаты жана Жок, бул жерде мынтип атат, сапаты эмес деп атат. Сапатта эмес деп атат, баасында эмес деп, башка жактан алдап атат деп атат. Демек бул күскүдөн болуп атат, жарашыктуу жагы. Урматтуу баштоочу. Башка вариант жок? Жооп даяр, урматтуу баштоочу. Бул Жоңо, демек, убактыңар деле аяктап калган 55 секунд өттү. Демек, ким жооп берет? Урматтуу баштоочу, бул суроо мен өзүм жооп берүүгө аракет кылайын. Азыркы учурда бул нерсе бул Кытайда дээрлик көп калыпталган болуш керек. Кыргызстандын кээ бир аймактарында мындай окуялар болуп атат. Ошо кийим сатуучу дүкөнгө мындай адамга кандай десем, алдоочу күскүлөрдү коюп койгондо, баягы сатып алган кийимдин сапатынан эмес, бул жерде анын жарашыктуулугунан алдашы мүмкүн. Себеби алдоочу күскүн коюп койсо, ага жарашыктуу көрүнө берген да кардарга. Ал эми бул киши сатып алган кийим кеченин баасы менен сапаты мыкты болгону бул жерде кардарлардын табитин алдап атат. Таларчы. Алдоочу күзгү, мага эмнеге түшүн, кандай болушу мүмкүн алдоочу күзгү? Кантип ал адамды алдайт? Жок, күзгү кандай десем, биз азыр менде маалымат бар, мен билгенден караганда. Кээ бир дүкөндөргө ушундай күзгү коюп атыптыр да, кадимки эле күзгүнүн өзү экен, болгону көрүнгөндө бул кийимди жарашыктуу кылып көрсөтөт экен да. Анан берки адам албетте кийип көргөндөн кийим жарашыктуу көрүнгөн да.
Бул практика бизде да колдонот деп ойлойсуңарбы? Азыркы учурда кээ бир Кытай дүкөндөр, кытайлык бизнесмендер ачкан дүкөндөрдө ушундай күзгүлөр кездешип атыптыр. Бул Кытайда гана эмес, Кыргызстандын гана аймагында. Жооп туура. Эсеп 6-3. Бул телекөрүүчү өзүнүн катынын соңунда бул Кытайда болгон окуя деп шилтемесин да бериптир. Демек, бүгүнкү күндө урматтуу билермандар, эгерде дүкөндөрдөн кийим алгыңыздар келсе, бул балким сиздерге кеңеш болуп да калышы мүмкүн. Эгерде жарашып калган болсо ошол кийим, дароо алуудан баягы токтоңуздар да, балким күзгү алдап коюшу мүмкүн. Эсеп 6-3. Демек, 2500 сом Албектин казынасына акча топтолду. 10-чу раунд. 9-чу раундга келип 6-3 болду. Демек, бүгүнкү билермандар телекөрүүчүлөр 3 ұпай алдыга өтүштү. Демек, жалпы билермандар үчүн суроо 10-чу раундда. Ош шаарынын тургуну Жазгүл Аттокуроз сиздерге суроо жөнөткөн. Суроону угабыз. Эгерде суроонун маанисин түшүнүп туура жооп болсо, менде жооп бар десеңиздер да болот. Урматтуу билермандар, товардын сыртындагы упаковка деп коет, товардын упаковкасы менен сыртындагы оролгонун жасалгасы менен турган салмагын эмне дейт? Жана товардын упаковкасын, оролгонун жасалгасын эске албагандагы таза салмагын эмне дейт? Кимде жооп бар? Мөнөт номерде жооп барбы? Урматтуу баштоочу, ушу мен Ахматов Жомарттан командасынан биздин жооп төмөнкүдөй упаковкада нетто деген жазуу. Мен 2 суроону узатканмын. Урматтуу баштоочу, бул биз Бакыттын командасындабыз. Бул нетто брутто деп аталат. Урматтуу баштоочу, бизде жооп бар. Бул биринчи суроого нетто дейт. Ал эми экинчи суроого вес деп жооп беребиз да. Биринчи суроого нетто, экинчи суроого вес. Ооба. Урматтуу баштоочу, биздин оюбузча биринчиси нетто, экинчиси грамм болуш керек. Биринчиси нетто, экинчиси грамм. Түшүнүктүү? Бул жерде жооп мындайча, нетто бул өзү товардын өзүнүн салмагы, брутто упаковкасы менен. Ошондо нетто брутто. Түшүнүктүү. Демек, мен билермандардын пикирин угуп көрдүм. Бул жерде туура жоопту Телебаев Эмил айтты. Кол чабуулар. Себеби, бул жерде көпчүлүк билермандар алмаштырып койду. Кээ бирлер грамм дегенди кошту, кээ бирлер вес дегенди кошту. Жок, товардын упаковкасы менен турган салмагы брутто, ал эми өзүнүн салмагы нетто. Кол чабуулар. Демек, биз Эмилди куттуктайбыз. Утарбектин командасынан 300 сом акчаны ыйгарабыз. Демек, 10-чу раунд бүттү. Билермандар эс алды окшойт. 11-чи раунд. Биринчи раунд оюн аякташына 1 раунд калды. Супер Блиц. Акыркы раундту баштайбыз. Демек, сиздерге каршы
сіздерге қаршы Чоң Алай районунун тургуну, Карамык айылынын тургуну, тагыраак айтканда Искендер кызы Ырыспы суроо жөнөткөн байгеси 400 сом. Бул телекөрүүчү өтө чоң форматтагы сүрөтүн жөнөттүр бизге. Урматтуу билермандар, мен суроону айтуудан мурун Алибек, эгерде сиз капитан катары супер блицке отурганыңызда 3 суроонун канчабысына жооп берер элеңиз? Мен ойлонуп көрдүм, мен деле эгерде өзүм отурсам кандай болот эле деп. Акыркы суроого жооп берет элем. Анан калган биринчи, экинчи берилген суроолорго мен да чындыгында жооп тапкан жокмун. Мухаммед, сизчи? Мен деле ошол көрүнүштү көрсөтөт элем, ошол акыркысына. Китайга. Демек, акыркы раунд суроону угабыз. Урматтуу билермандар. 6 дос бири менен, бир кол менен, бир эле жолу кол кармашып учураша турган болсо, жалпысынан канча кол кармашуу болот? Минута кетти. 6 Ороз учураш. 2, 3, 4, 5. Марфчан учураш, Марфчан. 1, 2, 3, 4. Канча болду? Мен учурашпайсың. Учурашпайсың. Сен учураш. 1, 2, 3. Sen учураш. 1, 2. 2. 1. 9, 12, 14, 15. Шашпай, Ороз, шашпай эсеп. 15 кем. Биринчи. Мен 5 жолу учураштым, кийинкиси. 4 жолу. 4 жолу учурашты. 3 жолу. Бул 2 жолу. Мен 2 жолу. Бул 1 жолу. 15? Жооптор 15, точно 15, эсепте. Точно 15. Эсепте. Башкадан эсепте. Биздики 15 кем. Шашпа, убакыт бар бизде. Шашпа дос. Башынан эсепте. Бир жолдан кол кармашып деді, да? Бир жолдан кол кармашып. 6 дос. Мына токтоп тур, биринчиден токтоп тур. Алибек мырза убакыт аяктады. Алибек, ким жооп берет? Алибек. Урматтуу баштооч, бул суроого Орозбек жооп берүүгө аракет кылат. Орозбек. Болду, токтоп. Урматтуу баштоочу, эгерде көп болсоңуз, биз азыр ушул эле көрүнүштү өзүбүз 6 арабызда эсептеп көрдүк. Ошондо ар бирибизден бирден кол кармашып чыкканыбызда 15 деген цифра келип чыкты да, 15 жолу кол кармашылат экен. Биздин жооп 15 жолу кол менен учурашса болот. 6. Жооп кабыл алынат, бирок мисал менен көрсөтүп бере аласызбы? Мисалы Биз 5 отурганда. Мынакей 6 учурашканда мына 1, 2, 3, 4, 5. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 болот. Колчабалар жооп турат. Демек, бүгүн Алибек Атылбековдун командасы балким билермандар үчүн ушул жерде турган легенда болуп келген 7 деген упайды алышты. Себеби мен буга чейин бардык оюндарда ким 7ге жетер экен, же болбосо өзүңүздөр дагы кийинки оюнда буюрса 7-3 деген көрсөтүш алышта ниет кылып келгенсиздер. Бардык билермандар ушул сөздү айткан. Бирок бүгүн бул кадамды Алибектин командасы жасап отурат. Биз бул команданы жеңиши менен куттуктайбыз. 7-3. Демек, жалпы утуш 12-чи раундга келип 2900 сом акча болду. Бүгүнкү оюнга коюлган 5000 сомдон, демек, мындайча айтканда 3000 дебесек дагы жалпысынан 70%-ын билермандар өздөрүнүн пайдасын алышты. Оюн аягына чыкты. Мен бул жерден байкоочу катары турган, бүгүнкү оюнду күзөткөн айрым капитандардан пикир сурасам, оюн боюнча кандай көз карашта калдыңыздар? Кайсы билерманды баалайсыздар? Жомарт, сизден баштасак. Бул жерден Алибектин командасы бүгүн ушул жерде турган жалпы командалардын ичинен айырмаланып, биринчи жолу 7-3 деген жакшы бир көрсөткүчтү көрсөтүп отурат. Бул
биз үчүн өтө жакшы көрүнүш. Бул деген барган сайын Билерман Ордо оюнунун улам мындай өнүгүп, Билерман Ордого катышкан балдардын бир кургозору, ой жүгүртүүсү, изденүүсү барган сайын жогорулуп баратат деген бир нерсени түшүндүрөт да. Мен ошол бүгүн убакыттан пайдаланып, Алибектин бүгүнкү жеңиши ошо ар бир командага насип кылган болсун. Алибектин жеңиши өздөрүнө дагы насип кылып, эң эле мындай аз алган упайы ушу 7 болсун мындан кийин. Кол чабыла. Ал эми активдүү катышкан Билерман деп кимди айтасыз, Жомарт? Бүгүнкү ордого активдүү өзүн көрсөткөн. Бул жерден активдүү деп айтуу бардыгынан эле чыгып атты. Анан бир аз өзгөчөлөнгөнү ушул жерден Ороз менен Алибек бир топ мындай өзгөчөлүк көрсөтүштү да. Себеби издеген варианттар андан кийин ошол берилген суроого дагы ынтызарлык менен күтүп, жоогунда ошончолук тездик менен издешти да. Эгерде ошон үчүн ушулардын аракетинен бир жакшы жыйынтыкка жетишти десем болот. Ошондой эле мына жерде Семетейден дагы бир жакшы варианттар чыгып атты. Эгерде супербизди кошпосо. Бүгүн биз Билерман Ордогу эң чоң ийгиликти көрүп отурабыз. Бул жалпы Билермандан жеңиш деп ойлойм. Бул Алибектин эң чоң даярдыгы, ийгилиги, мындай айтканда балдардын ок болгон кызыгуу артатат. Ошондуктан мен Алибекти ушул оюн ичинде өзгөчө Билерман деп ойлоймун. Капитан дагы ушул өзү жакшы варианттарды тандап чыгып, өзү жооп берип атты. Мен ойлойм ушу Билерман Ордо интеллектуалдуу оюну өнүгөт, бардык Билермандарга ийгилик, келечекте ушу жаштар окуу менен ийгиликтер жарата берсин. Рахмат. Бул акыркысы эмес деп да ойлойбуз. Мен бүгүнкү оюнга келген бардык Билермандарга рахмат айтамын. Демек, кийинки оюнда Нияздын кезеги келип отурат. Нияз менимче оюнга даярданып жаткан болуш керек. Нияз? Учурда даярдык көрүп жатат. Келерки оюнга Кудай кааласа, Кудай буйруп, жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деп биз да үмүттөнүп отурабыз. Эми Кудай менен көрсөтсүн. Ошол жакшы жыйынтыктарга жеткирсин. Учурда аракет кетип жатат.